Урматтуу эл журт, биз аябай сүйүнүп турабыз. Мына Асландын шотуна бир кайрымдуулук кылган өтө берешен агабыз бар экен. Ошол агабыз мына бул болгону 6-7 миң эле километр жүргөн жаңы автобусту Асландын шотуна кайрымдуулук кылып берди да. Ушул автобусту бердим Аллахтын ыраазычылыгы үчүн. Саткыла дагы түшкөн акчасын Асландын шотуна бергиле деди. Ушундай адамдар бар экен, караңыздар. Автобус истегенде адамдар деле көп да. Мисалы баягы менчик мектептер издеп жүргөндөрүн көрүп атабыз азыр. Шаар жергелеринде маршрут спринтер маршруткаларды шаардын сыртына чыгармады. Эми шаар ичиндеги кээ бир частный мектептер, же болбосо жана пансионаттар, делегация алып жүрө турган тармактар ушул автобуска бир кызыгып көрсөңүздөр. Негизи автобус жаңы эле келген экен. Эч ким эртеңки күнүнө гарантия бере албайт туугандар. Могул атаны карагылачы эми. Ушундай бир колуна алып баласын көчө кыдырып любой эшикти каккалап жүрөт да. Эч нерсең кетпейт азыр сенинчи. Ушул видеону бөлүшүп койсоң, ушул башкаларга таратышып койсоң, эч нерсең кетпейт, сени коробойт эч нерсең. Ошондуктан поддержка кылып коелу туугандар. Бөлүшүү дагы садака туугандар. Чынында ушундай да. Колубуздан келишинче мына 1 миллион эле 170 сомдон эгер жардам берсек, ушул баланын шал оорусунан биз алып кала алабыз туугандар. Да, Золгенсма деген атайын бир укол бар. Ошол булчуңдардын өсүшүнө жардам бере турган аябай кымбат ушундай бир экен, укол экен. Азыр ошого зарыл болуп, азыр сбор башталды. Баланы карагыла өзүңөр. Оюнчукту колу менен кармай албайт. Эч ким мындай күндү мындай эч кимге каалабайбыз. Эч кимге салбасын Аллах Таала. Жигиттер, бизче өлө корктук эле да. Кандай болуп калат мына Асандыкы, Хамзаныкы жабылды, биягы кыйла сабыйлап кетсе керек депчи. Жок, андай боло элек. Бүгүн 5 машина келди. Эртемен бирөө келди, ошо менен 6 сатылды. Мына машиналар тизилип турап келген. Бүт өтүмдүү машиналар. Кыргызстандачы адамдар келип мынчып айтып атышат. Мына бүт серьезный браттар келип, жигиттер биз жетишпей калдык. Биз жумуштар менен жүрдүк эле. Силер чогултуп коюпсуңар, биз интернетке кирип чыкчаңдык эле. Биз кече уксак эле жабылды деп атат. Жакшы успейт этип калдык депчи. Адамдар даже успейт этип калгандан сүйүнүп атышат. Мындай үлгүрүп калат дейт го. Бардыгыбыз жетишебиз. Мына Хамзаныкына жетишпей калгандар, Асландын оорусу дагы ошондой. Хамза менен Асландын оорусу бирдей эле. Келиңиздер. Биз жана сбор Хамзага өттүк дегенден солгундайбыз десек жок. Любой келип эле Хамзага Асланга деп эле келип 100 миң 200 миң деп таштап кетип атат. Биз капа болдук эле. Карапайым эле эл келип атат. Мына серьезный акчасы бар байкелерибиз карабай атат дедик эле. Жок, алар эми ойгонуптур. Келип 100 миң 200 миң деп таштап кетип атышат. Жигиттер, келе бериңиздер. Рахмат чоң. Мына адам дагы деле көп. Саат 12:30 болуп калды, Кудай буйруса. Бары сонун. Эч ким зордогон жок. Бардыгы өздөрү келип, өздөрү эле кызмат кылып жүрөт. Караңыздар, аяк магазин буйрусачы. Бирден сатылып кетип, сүлү болсо унутуп калган уже телефон сатканын. Буйруса сонун жигиттер, келе бериңиздер.